ак халатчан асылзат айым. Жашоодо адам баласы үчүн башкы байлык ден соолук дейбиз. Ал эми ден соолук сакчысы катары эмгек кылган дарыгерлердин мээнети канчалык экендигин айтпаса да белгилүү. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө дарак бир жерден көгөрөт демекчи далай адамдардын дартына даба болуп, жарым кылымга жакын убакыт ичинде үзүрлүү иштеп, ак эмгегин өтөп койгон Нарын облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун дарыгери Чагалдак Молдалиева тууралуу кеңири сөз кылмакчыбыз. 9 өтүп Бишкекке номер берип, школ интернатка барып кирдим. Анан анда ата-энемде көмөкчү болду. Эмди жүргөндү бүтсөм, барып ичине шаар көрүп, бир жерде орус тилин үйрөнүп, эмди жүрүп окуп өткөнгө жакшы болот дегенден кийин 10 класска барып, номер школ интернатта бүттүм. Бүткөндөн сразу я ИДУСка тапшырып, лечебный факультетке бардым. Өзүңүздүн жериңиз кайсы, элиңиз кайсы, балалыгыңыз кандай өткөн? Кучкор району, илгерки Пруз атындагы Коштөб айылда биз бала кездеги. Бала кезибиз айла жакшы өттү. Атам мал бакчы, колхоздун иригин, чоң энебиз барбоочу, тайнебиз барбоочу. Ошолор алмак салмак улам төрөлгөн баласын ата-энемден алмак салмак багышчу. Мен чоң энем карап, чоң энем багып калган. Аябай жакшы өттү, жакшы турушчубуз бар да. Кийинбиз бүтүн курсабыз топ, жакшы окуучубуз бар школда. Жакшы өттү. Мен бүткөндөн кийин ал кезде бөлүштүрчү институтты бүтүп атканда көз өтүп кетти. Ошо кезде главврач Рыскул Сатарович ошо распределение күнү ошондой райондун, шаардын главврачтары барып бөлүштүрүүгө катышканда ошо иши барып анан сурап калды каяктыксың, каяка барып иштейин деп анан мен турмушка чыгып калдым да сразу институт бүтүп эле. Анан ушундай Нарын району Ждан колхозу эле ошо иши анда кызым мага барып иштейсиң деп мени Жаңышан борбордук ооруканасына бөлүп кетти. Ошо бөлүнгөн боюнча келип Жаңышан борбордук ооруканасына келип иштедим. Келгенден сразу подростковый терапевт болуп калдым. 2 жыл подростковый терапевт болгондон кийин ошол эле главврач Рыскул Сатарович айылга барып иштейсиңби, айыл деген жакшы болот. Биякта квартирада жок да, кезде квартирада жок азыркыдай. Анан деп кайната кайненем жолдошуңа айтып, эгер макул болсо колхозго барып иште, өзүм жеткизип барып тааныштырам деп Абишерам Акошев анан келип жолдошума айтсам, атам менен апам айтпайлы ой, мына мен эле билем, барып иштейбиз дегенде эле анан ушинтип айтты десем, Абишер сразу эртесем ал кезде Куйбышев колхоз, азыркы мен Балахошаяга алып барып, больницасына алып барып тааныштырып, ошол жерде иштегендер менен врачы жок экен, ошол кезде кетип калган экен. Анан ошол ойдон Куйбышевда айылдык врачтын амбулаториясы жаталчу ал кезде. Ошондо иштеп калдым, ошол жерде 10 жыл иштедим. Ал деген 1978 жылдан 1988 жылга чейин ошо сельский врачебный амбулаториянын заведует этип иштеп, ошентип башталган. Андан кийин ал киши алып барып врачтын көзү өтүп кетти. Андан кийин главврач Жаныкуловко иштеп берди. Ал кезде Жаныкулов колхозу азыр деле Жаныкулов, ошол жакта 3,5 жыл иштедим. Ошо Куйбышевден сразу эле анан шаарга отуруп келдим. Райбанчанын өзүндөчү терапевт болуп иштедим. Нарколог врач болуп иштедим 5 жыл. Врачтар жок болуп калганда инфекционист болуп иштедим, бирок райда эле да. Андан кийин эле анан рай менен Нарын шаары кошулуп калгандан кийин эле семейныйдын окуусу башталды, аны окуп келдик. Ошентип тиги 2000 жылдан бери семейный врачпыз уже. Анан 6 ай окудук. 2003 жылы сертификат алдык. Ошондо 23 жыл болуп калды семейный врач болуп иштегенибизге. Анан биякта иштеп семейный болуп иштеп атканда да анан ошол кезде обул обком деп койчу ошол киши чакыртып Жаныкуловко иштеп бериңиз, мурунда иштеп
келиптирсиз эли билет экен, таанıyt экен. Мен жыйынга барып келдим, элдик жыйынга. Анан ушу бир врач жок экен, врач алып келип берсеңиз деп менден суранышты. Анан сиз да чыкты, мурун иштеп кеткен илгери ошол кишини эле кайрап келип бергиле дегенде мен айттым, жашым өтүп калды, ден соолугум жок, жалгыз коймун, бара албайм десем, болбой настаивать этип, андай ыраймен шаар кирип калабыз да, главврачты дагы ишинде неметип атып, ошентип асылып атып 3-4 айдын ичинде анан Жанплакка отурдум аяка. 2005-тен 2016-га чейин 11 жыл 4-5 ай иштедим. Ал кезде уже группа семейный врач болуп калган, номер 3 жергиликтүү деп аталчу. Ошо 12 жыл физкультура айтып ошо КСВда иштедим. Андан кийин бияка отуруп келдим, ушу азыркы жумуш. Ошо эми ушул кесипти аркалоодо бир кыйынчылыктар, түйшүлгөн учурлар болдубу сиздин жашооңузда? Аял бизде саясалаадым эле. Бүт баарыбыз айтканын аткарчубузда. Мен ошо Күйүк шартына колхозго бардым дебедимби? Аябай чоң колхоз, малдуу жандуу дегендей ошо союз кезиндеги малчыларды отурмай, сак малчылар, саанчыларды отурмай, 2 айда турат дагы чоң айыл, астында скорыйым жок, бүтчү, итке таланып, бакка кечип, жаанда, карда калып, ушинтип малчыларды отурчубуз. Анда да график түзүп койчу, дагы бир 15 күндө малчыларды отурмай деп. Ошонун баарын ошо жаңгыз иштеп жүрдүм. Балдар кичинекей кыйналыпчы. Далай ыйлап далай соорогон күндөрү болду ал кезде. Төртөө, бир кыз, 3 эркек. Улуусу мечшону бүтүп терапияда палатный сестра болуп иштеп кетти. Анан бир иштегенде азыр Бишкекте жашайт. Медсестра болуп азыр иштебейт башка жумушта. Андан кийин бир уулум стоматологический факультет бизнес медицинский колледж өткөн. Бир уулум болуп медсестра. Бирки балдарымыз башка, эсиктер башка, бир уулум экономист дегендей. Башка болуп калды да, врач болгон эч кимиси болгон жок. Саламаттык сактоонун отличный болду. Облздравтын, райздравтын, Минздравтын грамоталарын алдым. Райадминистрация, обл администрациянын грамоталарын алдым. Эмгектене беребиз азыркыда ошо бизде кеттеген киши жок. Ордубузга келген жаңы врач болсо, мына азыр деле бошотуп берип, керек болсо үйрөтүп кош деп иштей кой, мынтип кой деп алар да иштеп үй бүлө алып бизге торосунда карысын. Ооба, айтканга оңой болгон менен ушул жылдардагы кыйынчылыкты жеңе билип, чыдамкайлык, сабырдуулук менен чоң жоопкерчиликти моюнга алып иштеген иши менен Чагалдагы эже калың элдин алкоосуна арзып отурат. Мен ошол Чагалдак Молдалиевнаны жакшы жакындан тааныйм. Себеби экөөбүз ушу 90-жылдан 2000 жылга чейин чогуу бир чөйрөдө иштедик, бир участокто деп койсок болот. Бул кишинин ушул баскан иштери, ушу жаштыгы деп койсом болот эми, ушул чөйрөдө жүрдү, чөйрөдө калды дегендей. Ошол кезде экөөбүз иштегенде ал кезде жаш кезде эле ушу участокторду аябай кыдырып, ушундай бир жакшы иштерди алып бардык. Ушу населениябыз менен тыгыз байланышта, ушу калкыбыз менен тыгыз байланышта, ушул бир жакшы нерселерди бөлүшүп, ушундай бир жакшы аңгемелешип, эне баладай болуп жакшы иштедик. Бул Чагaldагы эженин иштеген жумушунда тактыгы менен мен баалайт элем. Ушул так анан тың, ушул ар нерсеге көңүл бөлүп карайт да. Бир нерсени баштаганда ошону аягына чейин чыгарып, мейли жазуу түрүндө болсун, мейли ооз эки түрүндө болсун, мейли ушул база киргизген боюнча болсун, ушу так алып барат ишти. Анан бул Чагaldагы эженин иштеген ишинин үзүрү деп ойлойм, көп сыйлыктардын ээси болду. Ушу Чагaldагы эже мындан 2-3 жыл мурда ушул элдин ушул бир эң сүйүктүү дарыгери деген ээ болду. Элдин наамында да, ал эми өкмөттүн наамында отличникти алды, болгон баардык грамоталардын ээси болду. Ошо Чагaldагы эженин адамгерчилиги деп ойлойм. Анан жөнөкөйлүгү менен жеңет ар бир жумушту. Кайнененин камырынан дегендей, ушул эле дарыгерлер борборунда көп жылдар бою иштеп келе жаткан Чагaldагы эженин келини Мирзаттындагы устаты өзүнүн кайненеси экендигин айтып сыймыктанат. Өзүнүн мамилеси мага келин катары эмес, кыз катары көргөн.
экөөбүз чогулуш тишкенибизге 20 жылдай болуп калды. Апама эмне айта алам? Мен эми апам мага врач, мен медсестра катары кеңеши аябай зор. Мен көп нерселерди сурайм, апамдын айтуусу менен кылганга аракет кылам. Апам тууралуу айтсам, мен 4 баласы бар. Ошонун 3-чү уулунун жолдошугу. Өзүмдүн 3 балам бар. Апам менен чогуу турганыбызга 22 жыл болду. Чын болсун, өмүрү узун болсун, биз менен чогуу болсун. Небере жыттасын, үчөөбүзгө өмүрүбүздү унуткан, бабайгам жакшы биздин төрүбүздүн көрүктөр болгон элбиче болушун каалайм. Үй бүлөдө Чагалдык эженин кылган ишин, таасирдүү сөзүн үлгү туткан өзүнө жакын небереси эне жолун жолдоп дарыгерлик кесипти тандап алгандыгын айтат. Окуп жаткан окуум Нарын медициналык коллежинин 2-чи курсунун студенти болом. Медти тандап калган себеби бул өзүм апам жолун жолдойм деп өзүм кызыккан. Көп киши анан ойлошот, апасы мени окуткан, анткени апам да врач болгон үчүнчү. Бирок өзүм тандаган окуум. Келечекте башка Германия же болсо башка Европанын өлкөлөрүндө иштегим келет, ошол жакта врач болуп. Кошумча билим алып, высшийга тапшырсамбы деген ойлорум бар. Медакадемия. Бул кесиптин көп кишинин соолун алабыз, талай кишилердин өмүрүн сактап калабыз. Ушинчи жардам көрсөтүп аткандан ошого кызыккан. Апама калыбым ошо ушуга чейин өстүрүп жеткизди. Окутуп атат азыр. Жана чоң рахмат айтмакмын, ушу окууга өткөздү, ушуга жеткизди, жакшы тарбия берди. Көп киши айтат, жакшы тарбия алыпсың. Ошол да апам болбосо эсли болбойт болчу. Ошо апама чоң рахмат. Чагалдык эженин балалык кези кыйынчылык учурга туш келген менен ата эненин көрсөткөн туура багыты, татыктуу тарбиясы анын жаркын келечегине жол ачкан экен. Жакшы эле тарбия алдык. Атабыз биздин тамгалар менен интиги сабаштуу жойулуп алган менен атам ошол келечекти туура көргөн киши экен. Баарыбызды окутуп, билимдүү болуп, өз наныңарды кенен таап жесиңер, өз оозуңарга кенен жетет, үй бүлөңөрдү да багасыңар деп ушундай үйрөтүп, биз ата энебизге ыраазыбыз. Энеңиз кандай киши болгон? Апам өзү аябай мындай кандай десем, жоош болгондо да мындай кишине байкап эле көңүлүнө туура келип сүйлөшчү эмес, же болбосо немесе такыр сүйлөчү эмес да. Бирок апам ошо бизди апам тамга үйрөтүп, апам 2 тамганы кошуп окутуп, апам окутканда атам жанагы арабча жазчу. Анан чоңоюп калганда эле бири-бирибизге бирибиз үйрөтүп эле жетелешип үйрөтүп окуп кеттик. Анткени ата энебиз малчы болчу, жайкысын жайлоодо, кышкысын кыштоодо дегендейчи. Анан мисалы үчүн көңүл бурулбай калган балдардан эмеспиз да. Ошонун ичинде эле атам күн алыс келип бизди карап, продукты, эт майларын жүктөп келип жеткизип, үй жайды кандай кармап атыптырбыз баарын карап атам жалынып кетчү да. Таптаза огороддордун бактын арасы орулган, суарылган, ошо кыздар болсок да ошонун баарын жасачубуз да. Киши кылып ата энеден негизи түп алган тарбияң жакшы болсо, жашооңдо аябай керек экен да. Анан мектепте окуган билимиң болсо, жакшы фундаментиң болсо, кийин кесип тандап алып окуган кезде де ошону обязательно керек экен. Мен айтып атам небереме, биринчи мектептеги фундамент жакшы болуш керек, анын баары керек. Мен мисалы үчүн азыр кроссворд чечем, жана географиялардагы ар кайсы шаардардын өлкөлөрдүн борборлорун ушундай неметем эле, мээмде тренировка кылыпчы. Ошентем жакшы эле, Кудайга шүгүр. Ыраазымын, ата энебизге алар көрсөтүп кетти, бирок миңдерде ыраазымын. Тийиштерин берсин. Ушул бизди ушундай тарбиялап, билимдүү кылып, ушу даражага жеткизип, Кудайга шүгүр бала чака жашообузду
элден ашып кетпесек көбүйтүндө башмака кечирип жашап атабыз, иштеп атабыз дегендей. Менин башыман аябай кыйынчылык өттү, аябай көп кыйынчылык өттү. Кийин ыйлаган күндөрүм болду. Иши кылып анан аны эми сабырдуулук менен кишиге деле айта бербеймин, шарт делем бул эмекти деп сабырдуулук менен ойлонуп, анан намыстанып, көбүнчө бизде намыс экен да. Неберем медшага келип кирди, немеге медицинский факультетке окуйм деп калды. Мен такай айтам, адамдын өмүрү менен күрөшөсүң, кылдың кыранда кенеде жаңылып бир каталып кетирсең, ал адам эмне болот? Өзүңдү ачып момутуп ар бир дарыны жасай турган ишиңди ошо ооруга көрсөтө турган жардамыңды өзүңдү ачып так жасаган. Бизде деле институтта айтканда ар бир жазган жазууңар судебный депчи, ар бир жазганыңар. Ошентип атам, анан элге мындай жакшынакай мамиле жасап, жакшы сөз айтып, жакшы мамиле жасасаң, уже оору жарым жылга чейин айыгып калган болот. Анан конечно медициналык жардам, дары дармек. Мен ошо неберемди ошентип үйрөтүп атам. Жакшы иштеп, жакшы ошондой алынып эмесең авторитет болуп сүйүлүү болосуң. Ал үчүн өзүңдүн кезиңди сүй, ошонун айыгына чык, иште депчи. Калган неберем деле бирөө айтышникти окуп атат, бирөө бүттү, бир неберем университетти бүтүп, кызыл диплом менен УЦАда иштеп атат. Жана уулумдун чоң кызы. Жакшы, ошонун баарын акыл-кебимди айтып, колумда жүргөндө аракет кылып, ушуларды жакшы тарбия алып, жакшы билимге ээ болушуп, өзүнүн келечектерин кийин түздөп бир бактылуу жашоодо жашасын деп аракет кылат да, үй бүлө, ата эне деле, чоң ата, чоң эне делечи. Менин тилегим деле ошол. Элибиз өркүндөп өсө берсин, билимдүүлөр көбөйө берсин, эл журтка да тынчтык берип, биз мисалы үчүн жакшы өнүгүп, жакшы өнүккөн алдыңкы мамлекетке кийинге баары эле аракет кылып атпайбы? Президентибиз деле, башка кызматкерлер деле. Мен деле каалайм иши кылып тынччылык болуп эле эл жерибизде. Иши кылып өнүгүп өсүп, биздин бала чака, небере чөбөлөрүбүз жакшынакай кепилдикте жашап, билимдүү болушуп, эли жерин сүйүп, ошондой ата энелерин багып дегендей кароосу иштеп атат. Ушундай бир жакшы муун болсо деп тилейм. Анткени менен Белди Бекбук татаал жолду басып өткөн дарыгер айымдын ар дайым колдоп турган өмүрлүк жолдошу, жашоодон эрте кетип, турмуш арабасын эртелеп эле өз мойнуна алган экен. Мен институтта өтүп атканда физкультурный бөлүмүн бүтүп, нарын петишен, анан университетке тапшырып, экинчи курс экен да, ошол жакта тааныш баш кошуп калды. Университеттин тарых факультетин бүтүргөн. Интернат иштеди, эл мектебинде иштеди, ага чейин айылымда орто нура мектебинде иштеп мугалим болуп жүрүптүр. Ошону таанышып баш кошуп калдык 75-жылы. 4 балалуу болдук. Мени кайсы айыл окутурса мен менен кошо барып иштеп жүрдү. Анан бирок ден соолугу начар болчу да, өпкөсү бала күнүнөн суук тигени бар экен, ошол эле баягы эми сууктук, нарындык иштин такай ооруп калды. Анан ошентип иштеп жүрдү, университетти бүткөн. Анан 2008-жылы кайтыш болуп калды. Ошо оорулары кабылдап жүрүп эле балдарды деле тарбиялаганда эки чоңураак улуусун кызым менен уулумду кайнатамдар алып кетишти. Ал убакта же без содержания жок, после родовой отпуска бүткөн эле жумушка чыкчубуз. Анан балдар чынында каралбай багылбай калчу. Анан кайненем раматылык экөөнү алып, Будай экөөнү кайненем алып чоңойтtu. Анан кийин 79-жылы бул уулум бир заттын жолдошу аны эптеп баарын эле бере беребизби деп экөөлөп эптеп Кочкорго алып барып кайрап келип ошентип кичине чоңойгуча деп анан детсадка берип коюп иштеп жүрдүк. Ушул анан кичинекейим болсо да өзүбүз тарбияладык. 94-жылы 30га чыкты, 31ге карады. Жакшы эле болчу, аябай боорукер болчу. Даже мен төрөп чыгып келгенде сенин колуңан түшүп кетет деп мага суу койдуруп өзү кирчү. Ушунчалык баланы жакшы көрчү. Карачу, мен түнкү жер устуга кетем, анда Скуровада жер устуга отурчубуз, врачтар карап, кирип оогун жууп, аябай камкор болчу балага, боорукер болчу. Ошондон көзөтүп кетти, бир да баланы чоңойтуп чайын иче албай кетти да, ден соолугу болбой жүрүп эле.
жөн 2 жыл ооруп больницага жатып калат. Состуму болгондо бош болуп оорусу ошентип жүрөм. Анан калган турмуш жолунда балдарды өзүңүз тарбиялап. Ооба, өзүм тарбиялап, өзүм окутуп, өзүм үйлөнтүп жайлантып дегендей эме кыласың да эмне кыласың. Башыңа түшсө ошол. Туугандарым жардамдашат. Атенем дегенде атенем көзөткүчү. Аябай жакшы экен. Азыр эле бир кыйналып неткен убакта атенемдин көзү тирүү болсочу деп калам. Аябай поддержка деп атайын чыкса. Ошол кайнатама берген 2-нчи уулумду да апамдар бир 5-6 ай карап берди. Бул Бештеги Дастан деген уулумду 5-ке чыгарып берди. Ошо өзүм апам ошентип жашоо кечирдик. Жакшы болчу. Жакшы, мен Кудайга шүгүр эми. Мен ошо жакшы сөздөрдү угам, аябай Арыстанбек айдын сабагында тынч отурчубуз деп калат. Орто Нурадагылар аябай строй болчу, аябай жакшы окучу депчи. Жакшы мугалим болсо керек. Скульпторник болчу, шахматтан разряд болчу. Сүйгөн кесибин аркалап, эл ишенимин актасам экен деген тилеги орундалган Чыгалдак Молдалиеванын эмгеги бааланып, бир нече сыйлыктардын ээси болгон. Адам өмүрүндө эл алдында ак кызмат өтөп келсең, анын кайтарымы жылуу сөз, алкоолор менен кайтат эмеспи? үй бүлөдө биз 11 тууганбыз. 11 туугандын 3-үчүсү эжем. Баарыбызды атам окутту. Баарыбыз 9-убуз окудук. Бирөө гана окуган жок, ошо кичинекейбиз. Ар ким өзүнүн оокатына тың, Кудайга шүгүр жашоодо. Анан эжем токтосо эжем кичинекейинен мектепте аябай жакшы окуду. Окуйшу окусун деп атам. Эрте алып барды да Бишкекке. 10-класс ошол жактан бүттү. Орус тилди эметсин. Үйрөнсүн, 1 жыл болсо дагы. Анан ошол жактан эметип эле анан мединститутка өтүп кетти. Мединститутта окуду. Эң улуу агам ошол жакта квартирада эле ошол жакта жүрүп окуду. Жакшы окуп бүттү. Анан калгандарыбыздын баарыбыз эле удаа окудук да. Баарыбыз окудук. Баарыбызга улам окууну бүткөндөрү кайра кийинкилерге жөлөк болду. Иштеп калгандар кайра атабыз пенсияда киши апабыз үкүтең. Кочкордо чоңойдук ошол жакта. Кичинекей балалыгыбыз ошол жакта өттү да. Кара күнгөй айлы. Атабыз аябай жакшы киши эле, мындай элге алынган, Кудай берген жашта жашаган, 100 жашта койду. Аябай кандай мээнеткеч, эмгекчил ушундай күжүрмөн киши эле. Атамды тартып кичинекейибиздин баарыбыз эмгекке аябай жакшы быштык. Кыз баланы оокатын жасаганды үйрөндүк, эркек баланы кандай жасаганды үйрөндүк. Жакшы жашоодо жашап жүрүп анан баарыбыз ушул даражага жеттик. Кийинибиз соорусак эле ушул жака чабабыз да, эжеме баралы, эжеме келели деп эле. Деле кайын журту жагынан деле, төркүн төсү жагынан деле баарыбыз деле эжем карайт. Эжеме келип эле биринчи бияктан дарылап, айтчусун айтып деген деп алып эле анан уколдорду. Келини медсестра агасы айдырып, жакшы жашап мындай ден соолукту чыңдап кетебиз көп эле жерде. Анан жайкысын көбүнчө эжем отпуск алат, ошол мезгилде Кочкорго барабыз баарыбыз. Аяктан эмне давлениямды өлчөп бер, анымды карап бер, бул эмне болуп атат, бул деп ошондо баарыбызды бир сыйлап жакшы кароодон өткөрүп кетет. Ушул мезгилге чейин көп эле адамдардын ден соолугунун оңолушуна, узак жашашына, бала баккан ден соолугунун баарына кам көрүп бергиле. Эжеме иштеринде ийгилик болсун.
ден соолугу чың болсун, жерге жеги менен аман болсун, дагы Кудай ден соолук берсе, дагы эле иштеп, дагы эле элдин батасын алганга не жетсин, өмүрлүү болсун, ден соолуктуу болсун, мен ошону каалар элем. Аскали Борозовай, Акмус айылында турабыз. Пенсияга чыкканбыз. Мына 50 жыл эмгектеген чоң убакыт ошо элдердин каалоо тилегин оорусун айыктырга эле дайым эле өмүрлүү бактылуу болуп, балдарын кыздарынын убайын көрсүн, бир туугандарынын убайын көрсүн. Кудагый менен бирге бололу аманчы. Кудагый ушу биз куда болгондон баштап эч жагы эле мурда эле врач болуп иштеген, элге эмгеги сиңген, жонду көрүнгөн врачтардан экен да. Мисалы үчүн эл немеде иштеген, адамдарды дарылап. Андан бери дагы жакшынакай сиңдим да жакшы келин болду, дастан күйөө бала да жакшы. Анан элдин баарын жанагындай ооруп, эме болуп калган элдин баарынын айыгышына себепкер болуп, иштеп, талай кишини айыктырып чыгарып жакшы иштейт. Эми Кудагый пенсияга чыккан эч. Анан ошол иши дагы өз кесибин сүйгөндүгү үчүн ушу таштап кете албай, дагы эле элдин мындайын айыктырууга жардамчы болуп, себепкер болуп, элди айыктырып жүрөт. Кудагый аябай жакшы адам. Ушул элдин дагы батасын алып, элдердин айыгышына себепкер болуп, жакшынакай болуп жүрө берсин. Сөз соңунда айтарыбыз, Кыргызстандын Шарты Катал делген Теңир Тоо жергесинде 50 жыл эмгек кылган Чагалдак Молдалиеванын эмгеги бааланып, чукул арада эмгек сиңирген дарыгер деген ардактуу сыйлык ээси болот деген үмүттөбүз. Көп жылдар болду айылга биздин келгениң, көп суулар акты, көп эле элди эмдедиң. Көз айнек кийип, көйкөлгөн эже бар болгун, көөнүңдү калар, билгенге кылган эмгегиң. Түн уйкуң бузган, күндөрүң болот арбак, өмүрүң өттү ооруган жанды дарылап, көп болсо сиздей пейили кенен адамдар жан дүйнөдагы жабырлуу дарттан арылмак. Көйгөйдү угуп, көп эле жардам бересиз, көшөрүп иштеп, чарчадым дебей келесиз. Аман бол эже, арыбай, узак жашаңыз. Көйгөйдү угуп, көп эле жардам бересиз, көшөрүп иштеп, чарчадым дебей келесиз. Аман бол эже, арыбай, узак жашаңыз. Сиз бизге дале асыл сат эже керексиз.